Assalamu alaikum, урматтуу көрүүчүлөр. Мана сиздер көрүп турган ушул печка ызгардуу суукта от өчүп калып, турбалар тоңуп, андан кийин от жакканда циркуляция болбой калган. Анан жарылган. Караңыздар. Ошондуктан күн суук болуп жатканда отту өчүрүүгө аракет кылыңыздар, тоңуп калбасын. Анан бул печкалардын дагы мынакей калыңдыгы 2,5 ошондой өтө мындай жука листтерден жасалган. Менимче жакшы эле көрүнүп жатса керек. Буюрса азыр ушуларда эми ремонтун жасайбыз. Буга биз азыр эми 4түк калың листтен коюп жасайбыз. Андыктан этият болуңуздар, от өчүрүүгө аракет кылыңыздар. Эми бизди көрүп жаткан усталар, печка жасаган усталар, калыңыраак листтерден жасаганга аракет кылыңыздар. Мынакей Анан мынабы термодатчигини көрүп жатасыздар да. Ушуну 1,5 кичинекейден коюш керек. Себеби жанагындай давление пайда болгондо бул жактан воздух чыгарыш керек. Ал эми бунда воздух чыкпай калган. Себеби чоң термодатчик коюлуп калган бул жерге. Ошого урматтуу көрүүчүлөр, жакшылап көрүп алыңыздар. Бул албетте сиздер үчүн бир пайдалуу кеңеш болот деп айтам. Анан ушул печканы келип көргөндөр айтат, буну жасагандан көрө жаңы эле печка алып алса болбойт дейт. Жаңы печка 25 000 сом турат. Ушул печканы биз азыр 4түк листтен жасап коебуз, жаңы печкадан жакшыраак болот буюрса. Андыктан бизге катталып, комментария жазып, катталганды унутпаңыздар. Жамадык. Маке. Андыктан дагы бир жолу биздин адрести айтып коелу. Кызылкия шаары, грузовой автобазада. Ал эми экрандагы номерлерге звонок кылып толугураак маалымат алсаңыздар болот.